Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, Арал айылынын тургундары, сиздерге бүгүн кайрылуу менен чыгып атам. Андыктан жогорку Аралда кичинекей газон стадион курулуш керек болчу. Мындан бир нече жыл мурун депутаттык шайлоодо газондор сатып алып келинип, даярдалып коюлган, бирок тилекке каршы бүткөн эмес. Газондор күндө туруп, чирип, өзүнүн сапатын жоготкон достор. Калганы калган, жарымы чириген дегендей. Буга чейин дагы акча чогултуп элден, бирок башка жактарга иштелип кетип ушундай учурлар болгон. Ошондуктан элдерден кайра азыр акча чогултсак бул курулабы, курулбайбы деген суроолор пайда болуп атат. Ошого бул видеону чыгарган туура келди. Мурун ким чогултканын билбейм. Азыр чогултуп аткан Курсантбек уулу Нурислам деген инибиз, барыбыз тааныйбыз, Аманатка бекем. Азыркы учурда 160 миң сом акча чогулган, даяр турат. Эгерде максатка жетпей ушундай курулбай калып же бир нерсе боло турган болсо, акчаңыздар ар бириңиздерге кайтарылып берилет туугандар. Башка жакка иштелбейт. Мисалы үчүн башка жакта бир нерсе курганы же башка нерсе курганы иштелбейт достор. Точно өздөрүңүздөргө кайтарып берет эгерде максатка жетпей калсак. Бирок иншаллах курулуп баары жакшы болот деген ойдобуз. Ошондуктан достор, Арал айылынын тургундары, жогорку Арал дебестен бардык Арал өрөөнү баарыңыздарды ынтымакка, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биримдикке чакырам. Ынтымак болгон жерде Аллахтын берекеси болот дейт достор. Ушул стадион курулуп кала турган болсо, газон курулуп кала турган болсо достор, бекерчилик болгон жерде, мисалы жаштар тамеки чегип, алкоголь ичимдиктерин ичип, жаман нерселер болушу мүмкүн. Ошонун алдын алуу үчүн ушундай газондор курулуп кала турган болсо, иншалла баарыбызга сообу тиет. Азыр сбор болуп атат, сбор уланууда. Ошол 160 миң акча турат достор. Азыр мен реквизиттерин Нурисламдыкын жазып коем. Ошол жакка которсоңуздар болот. Ар бир айлык чыгарган садакаңыздарды, ушундай нерселерди ошол жакка которсоңуздар болот туугандар. Иншалла ушул мунун сообу өтө жакшы болот деп ойлойм. Андыктан спортту ислам өтө колдойт. Урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер баарыбыз биримдикте болойлу, ынтымакта болойлу. Азыр мен ошол стадион кайсыл жерге курулат, газондорду дагы бир сыйра көрсөтүп өтөм. Биримдикте болойлу, Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул баарыңыздарды жардам берип коюңуздар. Ушул каяка баягы садака чыгарышты билбей аткан болсоңуздар, дал ушул жакка айына же болбосо жумасына 100дөн, 50дөн, 10 сомдон, 100 сомдон колуңуздардан келишинче которуп турсаңыздар болот. Баарыбыз биримдикте болуп ушул газонду бүтүрүп алсак болот достор. Алла ыраазычылыгы үчүн биримдикти көрсөтөлү достор. Мынау газонду ушул жакка курайлы деп Мирлан агайдын сунушу. Потому что эми биздин келечегибиз балдар, мектеп балдары. Биз эгер ушул жакка курулуп кала турган болсо, ошол балдар дагы келип ушул жерде ойноп, мына мектеп окуучулар чыгып ойноп, спорт менен машыгып, ушундай бир пайдалуу, сооптуу, жакшы нерсе да бул деле. Ошондой Мирлан агай сунуш кылган. Так, мынакей эски газон эмес, ушу жаңы бойдон алып келген бойдон. Ушу бүтпөй алып газондор турат экен азыр мектептин аркасында. Бул күнгө күйүп, монтип чирип кетиптир туугандар. Уже бул жараксыз 100%. Билбейм, мындан ичтерин ачсаң, может какой-то процент бир жарактуулары бар да. Буну ачып көрсө болот. Азыр мына сырты күйүп калган болушу мүмкүн. Ичинен бир какой-то, мен ойлойм 50%ден ашыгы жарактуу болуп чыгат.